Саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Канча чачагарды өткөн 4-5 күндүн ичинде. Ал 4-5 күндүн ичинде Газадагы жана Газанын тегерегиндеги адистердин, серепчилердин дагы аябай көп ушундай коркуу сезимдери көп болду. Анткени бул жерден эки тарап тең, Израиль тарап, Хамас тарап тынчтык келишимге кол коюлгандан кийин бир нече аны бузганга аз калышты. Кээ бир учурларда кээ серепчилер айтып атат, эки тарап тең бузду деп. Биринчи тарап бузгандардан Израиль болду. Израиль деген, мисалы үчүн Хамас сурады да Израилден, силер бизге каякта аскерлериңер турат, каякта кандай куралыңар турат бергиле, ошону берсеңер, анан биз акырындап баягы өзүбүздүн базаларыбызга барабыз. Силердин аскерлериңер анан баягы Калифорния коридорун бошотуп акырындап кете берсин деп айтышты да. Израилдиктер аны бергиси келген жок. Израилдиктер аны айтты: биздин кошумча келишимге шарт коебуз. Биз деген баягы кандай террористтерди деп атап атышат да, Хамастарды. Кайсы ошо бизде турган туткундарды бошотууга өзүбүз чечебиз. Вето укугубузду жасайбыз. Мисалы үчүн кээ бир көп киши, 10 чакты, 100 чакты израильтандарды өлтүргөн кишилерди бизден чыгарбайбыз дейт. Калгандарды бир кишини өлтүргөн же кайсы такыр өлтүрбөгөн кишилерди чыгарабыз дейт. Ошентсе Хамас макул болбой койду, унчукпай койду. Анан Хамас кайра Израиль айтты Хамаска: бизге ошо кимдерди бошотосуңар толук тизмесин жазып бергиле деди. Хамас ага жооп бербей койду. Анан тизмени бере албайбыз азырынча техникалык себептердин аркасы менен дегенде, ошондо Хамастын баягы майрамдап атып ушу келишимге кол койду деп Хамастын бир нече мүчөлөрү атайын чалгын спутниктер карап жаттыр Израилдикке. Газа сектордон сыртка чыгып алыптыр. Сыртка чыкканда так ошого авиация Газага ошо бомбаларды ыргытып, бир нече кишини өлтүрдү да ошол эле заматта. Бул деген ошо суббота күнү болуп атат, суббота аз калганда болуп атат да, баягы келишим күчүнө кирердин астында болуп атат. Анан Хамас Израиль деген ушул тынчтык келишимди бузду деп туруп, анда биз деген эч кимди бербейбиз деп салды да. Анан ошентсе Трамптан да баягы түзмө-түз кишилер алар менен байланышка чыкты. Акырында Хамас кайра чыгып туруп: жок, биз келишимди карманабыз. Бирок кээ бир ошо биздин баягы туткундар боюнча маалыматты бере албайбыз, бербейбиз деп салды. Израиль бул деген негизги келишимдин ошо бузгандай болуп атат деп кайра Израилдин каналдарынын баары, ошо серепчилери, Израилдин өзүнүн баягы тургундары, саясатчылары кайнак суу менен сийип атышты да. Мындан караганда аябай кыжыр келип атышты. Биз деген утулуп атабыз. Биз деген баягы келечегибизге балта чаап атабыз. Биз деген буларга макулдукту бербешибиз керек болчу. Булар деген күчтөнүп кайра бизди согот. Биз деген өзүбүздүн алсыздыгыбызды көрсөтүп койдук. Биз деген бүт ушул Газаны чаң сапыртып, бомбаларыбыз ыргытканыбыз баары эч кандай жыйынтык алып келген жок деп айтышты да. Ошол сөздөрдүн укканда мен таң калдым да, таң бердим Илон Маск. Илон Маск айткан, жазган да, Твиттерине жазган өзүнүн социалдык тармагына: бул эмне деген акмакчылык дейт. Ар бир үйгө түшкөн бомба, ар бир өлгөн Хамастын аялы же болбосо баягы кичинекей балдар, бир үй бүлө эгерде жарым үй бүлөсүн жоготсо, бул деген Хамаска силер деген жөн эле чоң белек берип атасыңар дейт. Ар бир үй бүлөдөн бир өлгөн адам ошол үй бүлөдөн 2 Хамастын мүчөсүн пайда кылат деп айткан. Эгерде бул маселени чечкиңер келсе, сиз азыр мындай кайрытма согуш кылбаш керек, башкача иштеш керек деп айткан да Илон Маск. Көрөгөчү экен, акылдуу адам. Бекеринен 526 миллиард долларга жеткен эмес. Чын эле акылдуу экен да, көрөгөчү экен. Ошентип айткан менен ушуну дагы израилдиктер, серепчилер өзү айтып атат да, биз деген ошо Хамаска күч колдонуп, өзүбүздүн келечегибизге коркунуч дагы көбөйттүк дейт. Эгерде биз ушул маселени чечмей болсок, ошо бүт Газаны кырыш керек болот. 2 миллион кишини кыра албайбызбы? Бизге ага эч ким жол бербейби? Демек биз деген ушуларга башкача баягы биринчиден коопсуздукту жогору кармап, экинчиден буларды башкача бир кандай иш менен аралаштырып, иштерге аралаштырып, аларга шаарларын курдуруп, жакшы жашоо деңгээлин камсыздаш керек болчубуз. Биз буларга укуктарын чектеп атып, өзүбүзгө ошо көр казып алдык деп айтып атышат да ошо израилдиктер.
уксам туура, булар деле акылдуу. Эмнеге ошол акыл 10 жыл мурда, 20 жыл мурда башына келген эмес да суроо. Анткени чын эле эгерде булар газалыктарды толук кандуу цивилизациялык жашоого кошушса, буларга университеттерди ачып окутуп, акча алганы жардам берип, мындай кандайдыр бир өзүнүн ички мына кыжырын көрсөтпөй, адам катары мындай жумушак күч менен багындырса, бул маселе турмак эмес, бул согуш болмок эмес. Ливан менен да согуш болмок эмес. Булар деген жеңишмек да, жумушак күч менен жеңишмек. А булар болсо ушундай катуу каршы чыгып алгандын эсебинен ар бир аскерий сокку менен жаңы Хамастын мүчөлөрүн пайда кылышты. Булар өзүлөрү санап беришти да эфирлеринде. Биз деген дейт, азыр жума сайын дейт, күн сайын жума сайын дейт 100 Хамастын мүчөсүн өлтүрүп атабыз дейт. 100 Хамастын мүчөсүн өлтүрсөк, Хамас ошол өлгөн кишилердин туугандары Хамаска кайра кирип атат дейт, 200 кишиден. Биз деген утулдук деп атат да. Биз туура эмес кылдык, биз туура эмес кылгандын аркасынан утулдук деп израилдиктер серепчилер айтып атат да. Хамастын Аль-Жазиранын башка булактарын карасам, аяктан аябай мындай бир четинен сүйүнүү болду да, биз жеңдик деген, экинчи четинен Йеменде да сүйүнүү болду. Анан бир аздан кийин кайра жок, бул жөттөр биздин баягы келишимди бузду, келишим бузулду деп паника кетти да бүт каналдардан. Анан кайра чакырып кетти, согуш керек Израиль менен. Анан кайра Хамастын булактары, мисалы расмий булактары айтып чыкты, кээ бир араб телеканалдарын же болсо YouTube каналдар аркылуу. Трампка өзгөчө ыраазычылык, бул ок атуунун токтошу Трамптын гана таасири аркылуу болуп жатат деп, так инаугурацияга жакын ушу суббота күнү айтып атат да, ошо 6-күнү айтып атышат. Анан акыр кечөө мисалы үчүн мурда күнү, ошо воскресенье, базар күнү 3 израилдик баягы аял армияда расмий түрдө армиянын мүчөсү деп эсептелген аялды Хамас Израилге кайтарды. Ошондон 4 саат өтпөй Израиль 90 Хамас сураган баягы аскер мүчөлөрүн Хамаска берди. Ушундай кандайдыр бир расмий түрдө келишим аткарылып жатат. Келишимдин астында бир нече киши өлдү. Бир нече келишимдин күчүнө киришинин астында бир нече киши дагы өлдү. Бир нече ок атуу, бомба жардыруу, авиациялык соккулар болду, бирок расмий түрдө келишим аткарыла баштады да. Трамп ошол преинаугурация жасап, өзүнүн тарапташтары менен ушу көп нерсени айтты. Анан акырында бүгүн ушул инаугурациясы болот деп айтылып атат да. Бүгүн эме баягы кече күнү болуп калгандай болот. Анан ошол инаугурациясында дагы ошо менин жетишкендигим деп атат да. Кошумча жаңылыктарга карасак, Ирандын ошо президенти Масуд Пезешкиан Владимир Путин менен жолукту, Орусияда жолугуп туруп, Владимир Путин расмий түрдө биз ошо ядердик энергетикадан кызматташууну күчөтөбүз деп айтты да. Кызматташуубуз бекемдеп жатат, биз деген ошого өтө сүйүнүп жатабыз, ушуну биз ачык жарыялап жатабыз деп. Бүт дүйнөлүк согуш серепчилер айтышты. Иран демек ядердик куралды, негизи Иранда ядердик курал жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Ядердик материалдар бар, МАГАТЭнин айтуусу боюнча. Булар кааласа эртең ядердик курал жасап чыгышат. Бирок бир нерсеси жетпей калаткан окшойт. Анан ошону бир жетпеген компонентти же билимди же ыкманы Орусиядан сураган окшойт дейт. Чалгындардын айтуусу боюнча Орусия аны жарым-жартылай берди Иранга. Эмки кадам Иран азыр инаугурацияга чейин сокку берген жок, бирок инаугурациядан кийин потенциалдуу түрдө Израилди жок кылууга мындай ракеталарыбыз, технологияларыбыз даяр деген кандайдыр бир демонстрация да, мындай учение сыяктуу жасай турган болду. Ушундай маалымат азыр тарап жатат. Бул келишимди бузуу ийгенин жаздашты эки тарап тең. Ушу боюнча силердин кандай пикириңер бар? Бул жерден мындай калыс маалымат. Кээ бир комментаторлор ойлойт экен, калыс маалыматты жазсаң, ушу кайсы бир тарапкери деп ойлойт экен мени. Андай эмес, мен эң биринчи кыргыз эл тараптамын. Бул биринчиси. Экинчиси, берген маалымат текшерилген бир нече басылмада кайталанып жазылган маалымат булактарга негизделген.
Хамас же араб өлкөлөрү чыгарган маалыматты расмий Аль Жазира аркылуу же болбосо Анадолу түркиялык басылмадан же Азербайжан басылмадан дагы бир нече кайталанып чыкпаса, мен аларды айтпайм. А эгерде силер текшерилбеген маалыматка ишенсеңер, демек силерди жеңил башкарып жатат да башка кишилер кандайдыр бир максат менен. А эгерде мисалы үчүн ошо маалымат башка батыш Израилдин расмий маалымат булактарына чыкса, кайталанса, кайра эле ошол Анадолу же болбосо Аль Жазирадан кайталанса, ортосунан чындыкты алып туруп мен ушул жерден айтам да. Эгерде ушуга чыдабасаңар, эгерде силерге маалымат бергенде батыш өлкөлөрү көбүрөөк жакшыраак көрүнүп атат деп ойлосоңор, ойлонуп көргүлө, эмне үчүн? Эмне үчүн? Ошол. Бул QR код менен кайра ошо бизнес пландоого катталгыла, жазылгыла, каналды колдоп койсоңуздар болот. Могул экинчи QR код менен эртеси күнү бизге эмне алып келет көрөлү. Аябай кызыктуу инаугурация болуп атат. Бул жерден маалыматтар да көп, болот турчу нерселер да өтө көп. Ага анан эмки роликтерден жолугушуп талкуу салалы. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.